Саламатсыздарбы, урматтуу Only Top каналынын көрөрмандары. 19 март күнү Чолпон Ата шаарындагы ат майданда Жогорку лиганын жарым финалдык оюндары болуп өттү. Экинчи жарым финалда Талас облусунун ынтымак командасы Ош облусунун Достук жаатын 2-0 эсебинде жеңип алды. Бул беттештерде Нуржан Мелисбек уулу менен Майрамбек Рыспеков бир жолдон өзгөчөлөнүп, командасына жеңиш алып келип берди. Эми 21 март күнү ынтымак командасы финалда Сары Өзөн менен оюн алып барат. Бул беттеште Нуржан Мелисбек уулу мыкты чабуулду гана эмес, мыкты коргонууну да аткарып, өз командасына чоң салымын тийгизди. Ал эми Майрамбек Рыспеков өзүнүн мурдагы командасы Достукка мыкты деңгейде каршы туруп, алгачкы салымды салды. Сөзсүз түрдө Майрамбек Рыспековдун алдыдагы каркыра аттуу аргымагы өтө мыкты, өтө күлүк экендигин белгилеп коелу. Мындан тышкары Өмүрбек Эсен уулу бул беттеште жекеме-жекеде чыгып, өзүн жакшы деңгээлде көрсөттү.